Быйыл жалпы республикалык тестке катталуу онлайн түрүндө болот. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун 20 жылдан берки ишмердигиндеги алгачкы онлайн каттоосу. Кантип катталыш керек жана эмнени эске алышы керек экендигин аталган мекеменин директору Чынара Батыракиева айтып берди. Биринчиден, адатта эгерде мурдагы жылдары каттоо алыш үчүн ар бир абитуриент атайын тийиштүү формаларды кагаз түрүндө толтуруп, өзүнүн окуган жеринен ушул формаларды толтурулчу, анан ал кагаздын баардыгы тең чогултулуп, бизге электрондук почта аркылуу жөнөтүлүп, анан почтадан биз сканер аркылуу киргизип, баягы компьютерге киргизчүбүз да почтадан алган кагаздардычы. Ал эми азыркы учурда ушул формаларды колго толтуруу жок болот да, кагаз түрүндө толтуруу жок болот. Болгону гана ушул электрондук системада же телефон аркылуу же ноутбук, компьютер аркылуу толтуруу мүмкүн болот да. Анан бардык тийиштүү документтердин электрондук сүрөттөрүн дагы ушул электрондук форматта мындай телефондун ичине жүктөлөт. Эң эле чоң өзгөчөлүгү ушундай болуп атат да. Тестке катталыш үчүн адаттагыдай эле, мурдагы жылдардагыдай эле сөзсүз түрдө же окуган жеринен, же мурдагы жылдын бүтүрүүчүсү болсо райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнөн ошол жерден каттоого тийиштүү жанагы системага кирүү үчүн мүмкүнчүлүк алыш керек да. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени себеби эгерде мисалы үчүн абитуриент өзү каттоодон өтөм десе, эң адатта бир документтердин баарын көтөрүп, ал документтердин чынында эле ушул адамдын документ экенин бирөө текшерип бериш керек да. Быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрүнүн документтерин албетте бул мектептеги, окуу жайдагы өзү окуп аткан жеринде мугалимдер тастыктама беришет, маалым кат беришет, класс жетекчилери же завучтары ушул мүмкүнчүлүктү ачып беришет системага кирүү үчүн. Ал эми мурда мектепти бүтүргөндөр шаардык же райондук билим берүү бөлүмдөрүнө керектүү документтерин алып барып бериши керек. Тийиштүү кызматкерлер адамдын өздүгүн тактап, каттоого жол ачып беришет. Мүмкүндүк ачуу деген эмне? Бул ушул биздин 3W Testing KG деген платформада, электрондук платформада системага жол ачып берүү, жеке кабинет ачуу да, ар бир бүтүрүүчүнүнчү. Жеке кабинетти ачуу үчүн телефон номер керек. Мисалы үчүн бир кырдардын бүтүрүүчүнүн өзүнүн жеке номери керек, телефондук номери. Андан тышкары ага пароль берилет. Анын телефон номери логин катары пайдаланылат да. Ошондо маанилүү нерсе бул логиндер туруктуу номер болуш керек да, телефон иштеп жаткан туруктуу телефон номери болуш керек. Ошондуктан кийин ал туруктуу номер логин катары кабыл алуу системасына кириш үчүн дагы, жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн, ошол системага кириш үчүн дагы колдонулат да. Ошол себептен ал логинди, телефон номерди алмаштырбоо зарыл. Ушул телефон номер аркылуу СМС келет, паролю келет, ушул телефон номери аркылуу алат да. Телефон номерин бергенден кийин, ага пароль алынгандан кийин, ошол пароль менен, логин менен системага кирет дагы. Ал системанын ичине өзүнүн аты жөнүн, болгон кайсы мектепте окуйт, ошол маалыматтардын баарын киргизип, кайсы тест тапшырат, кайсы тилде тапшырат, кайсы предметтерди тандап алат, ошонун бүт баарын тең электрондук форматта системанын ичине киргизет дагы, анан ал жерге өзүнүн документтеринин электрондук сүрөтүн киргизиш керек. Электрондук сүрөттөр бул албетте документтердин түп нускасынан жасалат. Мисалы үчүн паспортто алып, өзүнүн копиясы, көчүрмөсү жарабайт, паспортто алып, ошону телефонго мындай туурасынан тартып, экранын баарын тең жапкандай кылып, эки бетин тең тартып, анан тийиштүү жерлерге, ошол системанын ичинде жерлерге жүктөйт. Өзүнүн сүрөтүн жүктөйт. Бул дагы эле жакшыраак телефон болуш керек. Ошол сүрөткө мындай ачык фондо, ак же ачык фондо атайын жанагы паспортко коюлуучу сүрөт талаптар боюнча, сүрөткө коюлуучу талаптар боюнча сүрөткө түшүш керек дагы. Ошондой сүрөттү жүктөш керек да. Сүрөттү жүктөп жаткан учурда абдан маанилүү нерсе бул ашыкча нерселер болбош керек.
жанында бир сүрөттөн бир адамдын жүзү болуш керек, мындай толук бою менен кереги жок да, жана документке түшкөндөгүдөй паспорттагыдай болуш керек сүрөт. Баш кийимдер болбош керек. Болгону гана ушул эгерде динде болсо айымдарга хиджаб менен түшүү мүмкүн. Бирок хиджабтын салынуусунда өзүнчө талаптары болот эмеспи? Сөзсүз түрдө ушу бетинин, өзүнүн жүзүнүн ар бир черталары жакшы көрүнүп тургандай кылып, чекеси ачык, ээги ачык болуп, анан ошондой жоолукка ушундай талап коюлат да хиджабка. Мурда окууну бүтүргөн жарандар каттоосу региондо болуп, бирок Бишкек шаарында же башка облустарда жашаса, ошол жердеги тиешелүү билим берүү бөлүмүнө кайрылса болот. Кайсы жерде төрөлсө, ошол аймакка баруунун кереги жок. Бул тестти тапшыруу баасы негизги тестке 370 сом. Ал эми кошумча предметтик тесттердин ар биринин баасы 370 сомдон турат. Акчасын терминалдан салып, дүмүрчөгүн платформанын керектүү жерине жайгаштырасыз. Эсиңиздерге салсак, каттоо 26 февралда башталган, 9 апрелге чейин уланат.